жол транспорт министрликтери ушул маселеге көңүл бургула. Мына жол транспорт министрлиги боюнча айтып коеюн. Бул жерде министр турат, Мына министр турасыз. Угуп коюңуз. Сизге тапшырма берилген. 1-июнга чейин бүт жолду бүтүш боюнча. Мына мен азыр көрүп жатам, жолдун основной полотносу бүтүптүр, бирок чекелериндеги инфраструктура бүтпөптүр. Так? Бордюрлар коюлган эмес, остановкалар курулган эмес, жанагы лотоктор коюлган эмес, тротуарлар бүткөн эмес. Эмне кылыш керек? Кандай чечим кабыл алыш керек? Значит, сиздин алдыңызга койгон тапшырма мына бүгүн 30 май 2 күн калды. 1-июнга чейин. Аткарылган эмес. Ошондуктан мен сизге дагы жаңы тапшырма коюп кетемин. Мындай орусча айтканда последний раз деп коет, кыргызча айтканда акыркы жолу эскертүүнүн негизинде. 1-июлга чейин бардык коюлган тапшырмалар аткарылыш керек. Уктуңузбу? Бардык тапшырмалар. 1-июлда туристтер келген маалда моундай бардак болбош керек. Тротуарлардын баары бүтүш керек. Остановкалардын баары бүтүш керек. Лотоктор коюлуш керек. Бардык жерге керектүү белгилер, жол белгилери коюлуш керек. Жана жакшынакай болуп туристтер өздөрүнүн дем алып кете турган убактысын дем алып кетиш керек. Ал эми биз болсо как раз ушу туристтер келген маалда тарактатып, чаңытып, ары түртүп, бери түртүп иштеп калабыз. Ошондой болбосун, уктуңузбу? 1-июлга бардык жумуштар бүтсүн. Ошондо мен 30-июнда келип дагы карайм. Эгерде бүтпөсө, анда президентибиздин алдына мен өзүм сунушумду беремин сиз боюнча.